бир план жазасыздар. Мисалы үчүн бизде даже эме кадар деген бар, кадар деген сөз бар да. Кыргызда айтып жазмыш. Жазмыш. Кадар, кадер. Түркчө. Жазмыш деп коет экен го. Чекеңе жазылган экен дейт го. Демек бул эмне деген түшүндүрөт? Жазылган нерсе сөзсүз ишке ашат. Жазылган нерсе ишке ашат. Биринчиси айтып, демек эмелериңди жаз. Максатты жаз. Максатты жазыңыз. Максатты жазыңыз. Мына хадисте келип атат. Ламма халакаллахул алам ад-дуnya, Аллах Таала бул дүйнөнү жаратканда дейт. Халакал калам, калемди жаратты дейт, туурабы? Калемди жаратып, кала лаху уктуб. Жаз деди. Кала маза актуб я раб? Раббим, Кудай, мен эмнени жазам деди. Кала уктуб ма хуа каинун. Боло турган нерсени жаз деди. Кудай Таала демек бул дүйнөнү жаратканда эле эмне кылды? Башынан этегине чейин боло турган нерселерди жазып койду. Көрдүңүздөрбү? Демек Кудайдын мыйзамында дагы жанагы көп тренерлер дагы айтат го. Жазгыла дейт го. Жазгыла. Себеби баракка, кагазга түшкөн нерсе сөзсүз ишке ашат дейт, орундалат дейт. Көрдүңүздөрбү? Демек сөзсүз жазыш керек. Биринчиси жазыңыздар. Жазыңыздар. Андан кийин экинчиси өткөн чакта жазыңыздар. Максатты өткөн чакта. В прошедшем времени. Например, вот смотрите по-русски, да? Я хочу построить дом. Я уже построила, деп жазам. Да. Понимаете? Я хочу построить дом десеңиз, мен үй курушум керек. Жок. Мен үй курдум. Түшүнүздөр? Есть уже. Мен үй курдум. Сиз имамсызбы? Имам эмес, а? Имамсыз, арабча билгендер болсо, Куранда көп карасаңыздар, этиштер өткөн чакта келет. Глаголдор өткөн чакта келет. Будущее время. Мисалы үчүн, ихтаруба линнаси яума хисабухум дейт. Анбия сүрөсүнүн башында айтсаңар, кыямат болду дейт. Бирок боло элек. Эмне үчүн десе, Кудай Таала боло турган, чындап боло турган нерселерди өткөн чак менен айтат экен, прошедший время менен. Түшүнүздөр? Мисал үчүн азыр биз бул жакта турсак, мына. Бул жакта турсак, бул өткөн чакта артыбызда калып кетти да. Же бул жак өткөн чак мисал үчүн, артыбызчы. Эгерде биз айта турган болсоңуз, курам дей турган болсоңуз, мына грамматика боюнча дагы бар го, курам. Я построю десеңиз, это в будущем времени, да? Эмеге чейин. Ал качанга чейин бунун чеги жок. Акыр кыяматка чейинби, тети акыр заманга чейинби уже. Да, это не факт. Түшүнүздөр? Бул факт эмес. Курдум десеңиздер, уже сиздер артка таштадыңыздар, уже вот это уже факт. Мына саясатчылар дагы сүйлөп атканда айтат го. Кудай буйрса бардыңар эле, кылам дейсиңер, кылабыз дейсиңер, аткарабыз дейсиңер. Аткардым деп айтпайсыңар, факт айтпайсыңар дейт го. Өткөн чак менен сүйлөсөң, уже бул эмне болот? Анык болот да, факт болот уже. Кылдым, кылам дей турган болсоңуз, сен качанга чейин кыласың? Сен өлгөндө кыласыңбы же кийин? Уже это не факт. Можно бир суроо? Ооба. Ушул жерден силер айтып кеткен нерсени мен атайын бир тетрадь ачканда мечта. Ооба. Менин кыялдарым бүт жазгам ал жерге 5 жыл мурунчу. Эки кыялым уже силер айткандай орундалды да. Бирок ошого дагы деген аракет кылып, анан максат коюп, ошого умтулбасам, жөн эле мен үй курдум деп жазып койдуң, аны үй курганга деген каражат керек, бир нерсе иштеш керек, ага умтулбастан болбойт да. Ооба. А менин үч мечтам азыр турат, потому что мен эч нерсеге кыймылдабай эле жатам да. Ооба. Тура неметиш керек дальше. Что действительно много лет, через 5, может, действительно это осуществится, да? Ошонун жолдору кандай секреттери бар? Мына мисал үчүн
Биринчиси айттык, максатты жазыңыз, сөз жазыш керек. Экинчиси өткөн чакта жазыш керек. Ошонун секреттерин айтып атабыз, өткөн чакта жазыш керек. Андан кийин аларды жана айтат го, чаптап коюш керек, клейт этип коюш керек. Клейт этип коюш керек да, көрүп туруш керек адам. Күндө эсиңизге келип туруш керек да. Тренерлер дагы ошондой айтат да. Мына пайгамбарыбыз да бул жерде иннама ликулли имрин ма нава деди го. Эми бул жактан эмнеге өтүп кетти? Ниетке өтүп кеттик, э? Ниетти. Мисал үчүн, ар бир адамга ниет кылган нерсеси берилет. Айтып атат мына. Мына мисал үчүн, субъект, анан объект. Субъект эмнени ниет кылса, объект келет. Мисал үчүн, бул тартылуу күчү деген дагы бар го, жана физикада тартылуу күчү деген дагы бар да. Пайгамбар ар бир адамга ниет кылган нерсеси берилет дейт да. Кээде эми кечирип коесуздар. Мисал үчүн кээ бир адамдарга карасаң, бабник да. Бабник ошо өзүнө окшогон бабницалардагы жашоосунда пайда боло берет. Өзүнө окшогон адамдар, ичкен адамдарга мисал үчүн карасаң, ичкен достор пайда боло берет. Эмнеге десе, бунун мына жеринде башында ниети бар, мынанчы. Ниет бар. Ошон үчүн ниетиң жолдошуң деген. Ооба. Ниет бар да, ниет тарта берет экен. Сен жашоого сага жараша жана кубулуштарды алып келе берет да, явлениялар келе берет. Ошон үчүн сен эгерде жана Умар радиаллаху анху айтканда, биз ниеттерди оңдоодон чарчадык деген экен да. Ниеттерди оңдой берип, ниеттерди оңдоодон эметип чарчадык дейт экен да. Сен ниетиң бузулуп кетет да, мисалы үчүн ниетти чындап эле башкаруу бул кыйын да. Ниет өзү тарта берет адам, любой нерсени. Мисалы үчүн эмне үчүн диний адамда, мисалы үчүн дин жолунда жүргөн адамга жалаң эле дин жолунда жүргөн достор келе берет. Эмне бар десе, ниет тартат да. Жана акыйда илимде дагы бар да, акыйда деген эки адам дейт. Мисалы үчүн, буну бирөөсү, анан дагы бирөөсү. Экөө теңи буга эмне ниет кылса экөө тең берилет дейт акыйдада. Кудайдын адилеттүүлүгү дейт. Мисалы үчүн бул жакшы нерсени, жакшыны ниет кылды, жакшыны. Мисалы үчүн эми барып бир жерге барып бир жардам берип коёюн, бирөөгө бир жакшылык кылып коёюн деди. Кудай Таала бунун дагы эмесин берет дейт. Эми бул айтты, бир күнөө иш кылайын деди, бир жаман иш кылайын деди да. Жаман иш кылайын деди. Кудай Таала мунукун да берет дейт. Эмне үчүн десе, бул Кудайдын адилеттүүлүгү дейт. Сен кандай ниет кылсаң берет. Сен за выбор отвечаешь. Эмнеге? Тандоого жооп бересиң. Тандоого. Мунукун да берет, мунукун да берет. Бирок дейт Кудай Таала, жакшы иш кылган адамдан разы болот, жакшыдан разы болот. А бирок мунун жаман кылган ишине разы болбойт. Бирок аныкын берет. Аныкын да берет. Бул анын адилеттүүлүгү дейт. Көрдүңүздөрбү? Ниетке жараша келе берет. Демек, мындай деди да, жана фактылы сиз айттыңыз го, жазып койгондон эмне пайда депчи, мен келет жинди болбочу депчи эле тренерлерге ишенбейт элем да. Сен жазып койгон сайын, бул жака кирсең да жазып койгон сайын мээңде эме боло берет экен да. Мээңе жаңылана берет. Анан жаңылана берет дагы, мээңе ошол нерсе келе берет да. Мен мисалы үчүн мен үй курдум деген келе берет дагы, сиз жаңыланып турат дагы, бул ой адамды эмнеге түртөт? Действиеге түртөт. Түшүндүңүзбү? Аракетке. Действие жалкоо калса эмне кылыш керек байше? Анда жалкоо болгон болосуз, аябай жалкоо, Бул эртеден кечке ниети көрө берген адамды эмнеге түртөт экен? Аракетке түртөт. Жанагы Куранда да айтат го, инна бa'дал занни исмун. Чындыгында кээ бир ойлор күнөө дейт. Эмнеге күнөө десе, ойлосоң деле күнөө болот десе, жок. Ал ойлогон оюң сени аракетке алып келип коюшу мүмкүн, действияга. Ошону оюң сени аткартырып коюшу мүмкүн. Мына ошон үчүн демек ниет дагы бул эмне экен? Адамды ошол нерсеге алып келет. Демек, андан кийин
Üçüncüsü Үмүттүн кулу болбоңуздар. Үмүттүн кулу болбо. Сиз түшүндүңүзбү? Үмүттүн кулу болбо. Көптөгөн адамдар, мисалы үчүн, ушундай да. Мен араб тилин үйрөнүшүм керек эле. Мен өзүмдү өнүктүрүшүм керек эле. 20 жашта айткан. 25 жашка кирсе дагы ошону айтып жүрөт да. Мен ушу үйрөнүшүм керек эле да. Бирдемге кылып ушу сенден ушу сен билгендерди үйрөнүшүм керек эле да. Араб тилин үйрөнүп алышым керек эле, орус тилин үйрөнүп алышым керек эле, анан мындай кылышым керек эле. 20 жашта дагы ошол, 25те дагы ошол, анан 30га келсе деле ошол да. Кадимкидей эле бизге асмандан бир мындай бирдемке түшүп калып эле бир чуда жасалып мындай укмуш болуп кете тургансыз эле ичибизде ошондой эмебиз бар, туурабы? Күтүү эмебиз бар да, качан болуп кетет экен депчи бир жактан. Ошон үчүн айтам, үмүттүн кулу болбо. Англис тилинде да мындай just do it дейт го. Дароо аткар. Бир нерсе анан бир нерсе оюңа келсе дароо аткар дейт. Эми үчүнчүсү, төртүнчүсү кичинекей нерселерге маани бериңиз. Кичинекей нерселерге маани бериңиз. Кур'ан айтып атат. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Бир кичинекей кыпындай жакшылык кылса, аны көрөт деп атат. Кичинекей кыпындай жакшылык. Эми бул жерден эмне десе тафсирде айтышат да, ушун чечмеленисине, толкованиясында айтып атат. Ким кичинекей кыпындай жакшылык кылса көрөт дегенде, Кудай Таала адамды кичинекей нерселерге көңүл бурууну эметип атат, внимание бергенди үйрөтүп атат дейт алымдар. Кичинекей нерселерге да маани бериңиз. Мисалы үчүн мен ушул чыгармачылык жаатым дагы кичинекей нерседен башталып кеткен да. Бир күнү жатакканада отурсак, бир кытайлык кыргыз бала орусча көтөрүп келип калды да, арабча, кыргызча мындай словарь көтөрүп келип калды. Ушул орусчаларын мага которуп берип койчу деди да. Орусчаларын мага которуп берип койчу деди. Мен ушул жерде ойлондум да, ага которуп берип жатып, мага идея келди. Мен ушинтип которуп эле билбегендерге орусча которуп берип коюп эле, арабча которуп берип коюп эле иштесем болот экен дедим дагы. Анан бир китепти алып туруп, ошол китепти эле алып туруп, которуп, апарып, эмеден басырып чыгардым. Чыгарып, экинчи курста окуп жүргөндө, ошо мен өзүмө акча таба баштадым да. Андан кийин китеп жаза баштадым. Китепке өттү, кичинекей нерседен чоң нерсе жаралды. Көрүңүздөр, демек биринчи байкасаңыздар, от дагы мындай биринчи бир чок келет. Өтүп келет дагы, анан кийин болот? Өтөт да. Демек кичинекей нерселерге. Бүгүнкү күндө көптөгөн эмелер, студенттер мисалы үчүн окууну бүткөндөн кийин иш таба албайт. Мына сиздин эмеңиз сурооңузга жоопчу. Эмне үчүн таба албайт? Кудайга пайгамбарыбыз айткан. Жана Куранда дагы айткан. Лакот атакум ма саалтумуху. Кудай Таала силерге сураган нерсеңердин бардыгын берди дейт. Кудайга да пайгамбарыбыз айтат. Адамга көптөгөн мүмкүнчүлүктөр келет. Болгону аны сен байкаш үчүн мына ягын иштеш керек. Мышление болуш керек. Лааллакум тaqilun, акылыңарды иштеткиле деп атпайбы? Ойлонгула, афала ятадаббарунал Кур'ан. Ойлонгула, кичинекей нерсеге маани бериңиз. Жашооңуздагы дагы балким ушул жерден дагы сиз бир чоң нерсени алып кетишиңиз мүмкүн да. Кичинекей чокту алып туруп апарып от болуп, пожар болуп күйүп кетиши мүмкүн. Чоң нерсени алышыңыздар мүмкүн. Ошон үчүн кичинекей нерселерге дагы маани бериш керек. Кичинекей нерсе, эң негизги нерсе кичинекей нерсе. Мисалы үчүн, эмен да байкасаңыздар, кээде сен кичинекей нерсеге маани бересиң. Бүгүнкү күндө жана Роналдо менен тең келген Мухаммад Салах бар го. Мухаммад Салах эме кылат экен. Даже топ алганга акчасы жок экен. Акчасы жок болуп, телевизорун даже мурдагы эме Союздун телевизорлору бар го. Бир чапсаң көрсөтөт, дагы бир эмесин көрсөтпөй калат го. Эптеп ошондон футбол көрчү экен. Анан
топ алганга акчасы жок болуп, эски носкилерди чогултуп алып, килейлеп, ошону токуп тепишкен да. А балким апасы айтат экенде, футбол көрүп, не кыласың, андан көрүп, мага жардам кичинекей нерсеге эметкен эмес. Футбол көрүп жатып, Роналдонун эмелерин көрүп жатып, тепкилеп, анан азыр бүгүнкү күндө, мисалы үчүн, дүйнөдөгү менмин деген футболисттердин эмес. Айга жумасына 120 000 доллар алат азыркы кезде. Кичинекей нерседен чоң нерсе жаралды. Ошон үчүн кичинекей нерселерге маани беришибиз керек да, жашоодо көп ойлонуш керек. Ар бир адамдын жашоосунда ходдору болот да, ход. Мисалы үчүн, бирөө болсо, мен болсо, мисалы үчүн, мындай кетем да, мисалы үчүн, жашоом да, мисалы үчүн, айланам да, мындай жолдордо жүрөсүңүздөр да, жолдордочу. Эми күндө эле өмүр бою ушул ход менен айланып жүрө бербеңиздер. Ушул ход мененчи. Кээ бирөөлөр бар го, мисалы үчүн, эмеге чыкса, мыякта 258 маршруткага чыкса, эртеден кечке ошону менен кайта берет да, 1 ай жумушка. А башка жакка чыксаң, сен уже башка жакты көрсөң, башка идеялар келе баштайт. Маршрутту да өзгөртүш керек. Жашоодо ходуңду өзгөрт. Жанагы ким эле? Максим Горький болуш керек. Максим Горький айтат да, адам дейт, бир жанын бир капталың менен жатасың го, кечинде бир капталың менен жатканда бир чарчап кетсе дейт, экинчи капталың менен жатат дейт. А бирок жашоодо дейт, бир жактан болбой аткан болсо, экинчи жагына жатпайт дейт да, мындайча айткандачы. Экинчи жагын көрбөйт дейт да. Чындап эле ошондой. А бир жагың менен жатпай атканда мындай жатасың, ичиң менен жатасың, мынтип жатасың, кыскасы бирдеке уктайсың го. Жашоодо дагы ошондой болуш керек дейт да. Ход издеш керек адам. Бир жерден айланып кечке эле жүрө берсең, бир идея да келбейт, өсүү дагы болбойт. Ошон үчүн жанагы айтат го, кудуктагы бака асманды эле көрөт дейт да. Бир бака ошентип ойлоп жүргөн экен да, черепаха. Ойлоп жүрүп, анан дүйнө ушул эле экен деп асманды карап коет экен. Азыр биз эле Кыргызстандан чыкпагандар ушундай дейбиз да, дүйнө ушул эле экен депчи. Анан бир күн жамгыр жаап, суу толтур дагы, анан баканы эшик алып чыккан экен, азыр башка дүйнөдө бар экен дейт экен да. Ошого окшоп, мындай бир ходдо эле жүрө берсең, эмне болот? Оюң дагы өспөйт да. Дүйнө ушул экен, деп жүрө бересиң да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, эме ашаддул балаи ал-анбия. Сумма шухада. Ана эң башына сыноо көп келген адамдар пайгамбарлар. Андан кийин шейиттер, андан кийин ага жакындар. Кудай Таала мындай дейт экен. Кудай Таала качан адамга сыноо берсе, пайгамбарыбыз айтат, эгерде ушуну мага бербей эле койбодуң да, ушундай кылбай эле койбодуң да деп Кудайга наалыса дейт, анда Кудай Таала кийинкисинде бербей коет экен да. Андан көрө Кудайга шүгүр кылыш керек экен да, башыңа келген сыноогочу. Кудай Таала сени ошолор аркылуу тарбиялайт экен, акырындап сени бышырат экен. Ошон үчүн башыңа келген сыноого дагы мындай эметиш керек экен да. Сага канча сыноо келип аткан болсо, канча кыйын болуп аткан болсо, ошончо өсөсүз.